Саламатсыздарбы? Менин досумдун келинчеги намаз окубайт, бирок оронуп хиджаб кийип жүрөт. Эмне дей аласыз дейт. Эми албетте бир шариатский жоопторду бере албайбыз, бирок бул баарыбызга эле тиешелүү жалпы суроо экен, белгилүү. Авратты жаап жүрүү дагы парз, намаз дагы ошондой эле парз. Жубайыңыздан Аллах ыраазы болсун, бир парзын аткарыптыр. Аллахым дагы жүрөгүнө хидаят берсин, өзүнө жакындатсын. Жакынкы күндөрдө ошол авратын жапты деп дагы бир сүйүнүчтөргө туш болуп калыңыздар. Менимче ушул мусулман дуа деген нерсени көбүрөөк маани бербейбиз да. Дуа десе дагы мен байкашымча ушу абстрактуу бир нерседей кабыл алабыз. Дуа деген сыяктуу жок. Эң биринчиден биз энебизге кайрылаардын алдын, устазыбызга кайрылаардын алдын Аллахка кайрылуубуз керек. Бут кийимиңердин боосу чечилсе дагы Аллахка кайрылгыла деп атат. Аллах Таала деген биз ойлогондон, биз элестеткенден, биз бир түшүнгөндөн таза нерсе да, таза зат да, ошондуктан биз кандай ойлосок дагы Аллах Таала андай эмес деп атпайбызбы? Биздин акылыбыз жетпеген бир можизанын ар жагында түшүнүк деп. Демек, биз бир нерсе сурасак, адамдар жаман көргөндөй кээде түшүнүп алабыз да, адамдар жаман көргөндөй Алла Тааладан дагы ошол майда нерсени сурайынбы деп. Жок. Аллах Таала адамдардай эмес да. Биз андай пикирлебешибиз керек, бул туура эмес. Аллах Таала биздин сураганыбызды жакшы көрөт. Ошончолук майда нерсе болсо дагы биз Аллахтан сураганды бүгүнкү күндө адат кылып алышыбыз керек. Андан кийин гана адамдарга, башкаларга кайрылуубуз зарыл. Чоң рахмат. Эң сонун айттыңыз ушул дуа боюнча дагы. Анан саламатсызбы Айжан эже? Мен сизди өтө сыйлайм. Менин суроом хиджаб кийген кыздарга боюнсо болбойт деп уккам. Азыр хиджаб кийгени менен аябай боюнгон кыздарга кандай карайсыз? Деги эле ушул тууралуу айтып берсеңиз дейт. Аллах сизден ыраазы болсун. Эми ушундай суроолор келгенде мен ойлойм деп жооп берчү суроолор эмес да, шариятыбызда кандай болсо ошондой жооп беребиз. Буга чубак устаз дагы Аллах бейишин берген болсун, аябай сонун жетиштүү бизге акылыбызга туура келе турган жоопторду берип келген. Аялдын сулуулугу күйөөсү үчүн болуш керек. Күйөөсүнүн алдында кирпигин боеп, оозун боеп, бетине жанагы румянасын коюп алып жүрө берсе болот. Бирок сыртка чыкканда ушул бирөөгө жагайын деп жанагы кирпикти боеп, анан оозду боеп, ушундай бетти кызартканга болбойт да. Анан албетте кээде баягы бетин күйбөсүн деп күндөн коргонгон крем сүйкөнүш мүмкүн, оозун бургабасын деп гигиенический помада, өңү жок, ошол нерсени сүйкөнүң мүмкүн. Бирок туурасы сиздин кооздугуңуз, сулуулугуңуз күйөөңүз үчүн болуш керек. Бирок билесизби, сиз жана мен эфирге келгенде башында айттыңыз го, эже сын тагуу деген аялдардын арасында көп болуп атат деп. Анан кийин экөөбүз дагы сүйлөшүп калбадыкпы? Сизден илгери бир интервью алдым эле дегенде мен уялып атам, эмне дедим экен деп. Улам күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын бир китепке болсо дагы көбүрөөк окуйсуң, бир өкүмгө болсо дагы көбүрөөк билесиң деген сыяктуу баягы оюң, анан жашоодогу бир кадамдарың ирээттелип кете берет экен да, жакшырып, балким кандайдыр бир деңгээлде. Ошол себептен мен айткым келет, эми ошол кыз жөнүндө жакшы пикир кылып дуа кылып коелу. Ал байкуш аракет кылып хиджабын кийиптир. Анан хиджабын кийип ошол Аллахтын алдында парзын аткарып аткан сиңдибиз, эжекебиз ошол боёгун дагы калтырат деп, иншалла, жакшы пикир кылып койгонубуз жакшы болор. Рахмат. Жакшы. Азыр мен сын тагуу боюнча дагы сиз сонун айтып кеттиңиз. Мен ушул боюнча суроо берейин дегем да сизгечи. Бүгүнкү күндө биздин айымдарыбыз мындай сын тагууну аябай бир адат кылып алды да. Мисалы бирөөнүн жүрүм турумун, ошонун эле өң келбетинен баштап, кийинген кийиминен баштап, мисалы сын тагабыз да. Анан бул негизи эле сын тагуу кандай учурда, сын пикир кандай учурда айтылышы керек деген суроо да. Анан ушул сын тагуу бизде негизи кандай каралат? Негизи динде мындай нерсеге көз карашыңыз кандай? Караңыз. Сын айткан адам альтернатива сунушташ керек. Маселен, сиз мага эже мындай кийбеңиз дегенде альтернатива сунуштаңыз да, эгер стилист болсоңуз, сизге могул жарашат деп.
же болбосо шариятка туура эмес бир нерсе кийип атсам, эжем шариятта мындай эмес, мындай деп сунуштаңыз. Анан жөн эле отуруп алып мага жагат жакпайт деген бир өзүңдүн баягы табиттин сыны болуп калды да. Мага жагат жакпайт деген бул табиттин сыны болбош керек. Анткени эми биз ааламдашу заманында Кудайга шүгүр өзүбүз 3-4төн дипломубуз бар, алдыбызда 7-8ден диплом бар. Уят нерсе да, отуруп алып бул мага жагат жакпайт деген бир өлчөм менен өлчөш сынды. Сын айтып атсаң, бул шариятта туура эмес деп айтышың керек. Анткени сен баягы мусулман бир тууганыңа жакшылык каалаган себептүү эжем же сиңдим ушуну оңдоп коюңуз, балким билбейсиз деп айтсаң болот. Же болбосо бир ошол жаатта кесипкөй адис болсоң, мен стилистмин, ушул нерсең туура эмес, мен тилчимин, туура эмес жаздың, дагы ушул сыяктуу, көрдүңүзбү? Ушундай болсо, албетте эки кош колдоп сүйүнүп кабыл аласың, анткени өсүп аткан адамдар ушундай кабыл алыш керек. Бул бир. Экинчи четинен мен ушул бош жүргөн адамдарды кандай десем, акылым жетпейт кийинки учурларда. Семечка чагып тиги жерде отурса, же суктаныш керекпи буга, же кандай мамиле кылыш керекти билбейм да. Кайсы учурда отурат, анан кайсы учурда бирөөнү карап сын тагып, мунун ботинкасынын размери чоң экен же көйнөгү мындай экен дештике убакыт табат. Чуурукка барып мен тызылдап балдарым мектептен чыккычакты 20 мүнөт 15 мүнөт күтсөм, ошол жерден кээде убактым болбой калгандыктан китепти машинадан окуйм. Мен ал жерге келген ата эненин кийими кандай экен, кирпигинин узундугу, анан чачын жууп турбу деп караганга чындыгында физически убакыт жокушуга ишенесизби? Демек бул эмне деген сөз? Бекер поздук деген сөз да, менимче. Адам өзү менен алектениш керек, бирок өзү менен алектениш үчүн өзүңдүн мээң азыр анчалык иштебей атканын моюнга алыш керек да. Мен токтоп калдым. Менде регресс кетти, мен деградация болуп баратам. Бирөөнүн кемчилигин эле көрүп атам. Бирөөнүн эмне кемчилигин көрсөң, бул демек сенде бар нерсе деген сөз да. Ошон үчүн өзүңдүн жашооңду толтур. Жашоо ушунчалык кыска. Сен тигинин чачын, мурдун, көзүн карагычакта эле өзүң өтүп кетесиң бул дүйнөдөн. Эмнең менен барасың? Мен 50 аялдын чачына сын тактым, 45 аялдын көйнөгүнө сын тактым деп барасыңбы тигил дүйнөгө? Эмнеңди алып барасың? Ошол нерсенин үстүндө кичине ой жүгүртүп койсоң, менимче адам ошол бирөөгө сын такканга кетирген убактысын кызганып калат деп ойлойм. Иншалла. Иншалла. Амин. Ушул боюнча мен кыскача бир неме бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Айша энебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хадича энебиздин досу келип калсачы, ошону айткан сөзү бар го. Бой кичинекей экен деп. Эми ушул эле сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай деп айткан? Эгер ушул сөзүңдү дарыяга кошконуңда, дарыя булганмак депчи. Эми бул жанда эле мисал катары алсак, демек сын тагуу бул өтө чоң биз үчүн адашуу, мындайча айтканда туура эмес сөздөрдүн бири да. Сын тагуудан да абайлашыбыз керек да. Сын тагуу дегенде эми Аллах Таала жараткан бир тулку бойго сын таккан бул шариятыбызда туура эмес нерсе. Аллах Таала кичинекей кылып жаратса, өзү билди, каалады, жаратты. Чоң кылып жаратса, өзү билди, каалады, жаратты. Сын тагуу деген жанагыдай сиз айткандай сырткы бир келбетке сын тагуу бул бекер боздук, анан адепсиздик. Коомдо өзүн алып жүрүүнү билбей деген. Бирок жанагыдай Аллах Таала көзү кичинекей кылып коюптур, анан мурдун чоң кылып коюптур, анан бою деген нерсе бул чындыгында такыр мусулманга жарашпай турган нерсе. Шариятыбызда туура келбеген. Рахмат, ажем.